маселелерден болуп жаткан, ушу баарыбызга бүгүн ушул керек болуп жаткан ата-эненин үй бүлөдөгү оорду аттуу темадагы иш-чарабызды ачык деп жарыялайм. Адамдын кылган жакшылыгына шүгүр кыла албаган, жараткан Аллахтын жакшылыгына шүгүр кыла албайт дегендей, мен сиздерге 2-3 жыл мурун илими менен терең биздин Кыргызстан, кыргыз элине, Орто Азияга таанылган жана биздин мамлекетибизди илим билим жагынан тааныткан залкар инсаныбызды Алла рахмат кылган болсун. Чоң ажыбыздын 2-3 жыл мурун айткан сөзүн эстеп, сиздерге дагы эстетип, ошону эскерип айтып кете турган сөз, ушул көзөмөлдүгү менен, көрөгөчтүгү менен ушул жерде туруп, урматтуу мекендештер, биз бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Орусияда жүрсөк дагы өзүбүздүн Орусияда жүргөндөй эмес, Кыргызстандагыдай жүрүп жатабыз. Иштегенде, жашаганда, ибадат кылганда, намаз окуганда, мечиттердин эшиктери ачык. Кааласак, ушу Орусиядан деле умрага барсак, жолдор ачык. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип жаткан Орусия мамлекетинин, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путинге ыраазычылык билдирем деген айтылган сөзүн эскертүү менен мен дагы сиздерге учурдан пайдаланып айтмакчымын. Ушул Орусия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путинге терең ыраазычылык билдиремин. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожаевичке дагы бизди алыста жүргөн мекендештерибизди эстеп, ысык саламын жиберген биздин президент ажобузга дагы терең ыраазычылык билдиремин. Бир туугандыгыбызды билдирип, эри шаркак Аллах Тааланын өкүмү, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн, ата бабаларды тутуп келген каада салттуу имам Абу Ханифа мазхабында, имам Матуриди акыйдасында барлык жактан дал келген, иштешкенде, кеңеш бергенде, эч бир кеңештерин аябай колдоо көрсөтүп, бизге колдоо көрсөтүп келе жаткан Орусияда көптөн бери илими менен белгилүү болгон муфти Хазрат Шейх Раул Гайнуддинге да терең ыраазычылык билдиремин. Кыргызстандан белгилүү чоң топ делегация келишти. Аларды мен сиздерге тааныштырып өтмөкчүмүн. Кыргызстан мамлекеттик дин комиссиясынын директору Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Замир Кары Ракиев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында уламалар кеңешинде мүчө Ислам университетинин проректору, илими менен ушундай бизге акыл насааттары менен таанымал болгон дин аалымы Абдушукур Ажы Нарматов калды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтиинин орун басары Жоробай Шергазиев ажы, алыстагы мекендештерибизге кымбат убактыларын ажыратып келген сиздерге кош келиңиздер демекчимин. Орусияда жүрсөк дагы бизди эстеп келген аалымдарыбыздын урматын ордуна коюп, кызматыңыздарды, жумушуңуздарды таштап, бир аз болсо дагы жүрөктөгү көйгөй болуп жаткан ыйман азыгын алып кетейлик. Аалымдарыбыздан ушундай бир пайдалуу насааттарды айтып, жашообузга алып келейлик деп кымбат убактыңыздарды ажыратып келген ушул жерден мекендештерибизге дагы биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз канча аалымдарыбызды мактасак аздык кылат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Орусияда 10-15 жылдан бери ушул иш-чара уланып келет. Буга чейин бизге бир канча өкүлчүлүк кызмат кылган. Аттарын атасак, атын атасак кут өтүнөт дегендей, ушул биринчи башталганда, ушул иш-чаранын башталышында устазыбыз Абдушукур Ажы Нарматовдун башында тургандыгын мен эстете кетпесем туура келбей калат.
emgek kılıp, mehnet kılıp, kançalagan mekendештерибизди içkilikке berilip ketпей, turmuşumdu tuğra jolga salıp, ata-baba tutup kelgen din menen жашагын деп тура жолду көрсөтүп эмгек кылган устаздар бар. Ошол эмгек кылган өкүлчүлүктөр ушул Максат, Бакыт, Бактыбек устаздар эмгек кылышкан. Бүгүнкү күндө ар бир нерсе өз орду менен экен. Бүгүн мына сиздердин алдыңызда да биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Орусияда өкүлү сиздерге ушул өкүлчүлүктүн атынан жана өзүбүздүн кызмат кылып, эмгектенип бизге көмөктөш болгон мекендештерибиз бар. Финансый жактан убактыларын ажыратып берген мекендештерибизге, көмөктөшкөн мекендештерибизге дагы ушундан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Анда эмесе сөздү Кыргызстан мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы, директору Абдыкаров Тойгонбай ажыга сөз чакырабыз. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Абдыкаров Тойгонбай Жорубаевич. Абдыкаров Тойгонбай Жорубаевич. Досым жакындаракка жокта мүмкүнчүлүк. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Бүгүн мына тагдырыбызга жазылган экен, бүткүл адамзаттын башына тажы болгон улуу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урматына арналган иш-чарада жолугушуп отурабыз. Алгач Кыргыз Республикасынын президентин урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саламын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жамаатынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан бардыгыңыздарга салам айтып, үй бүлөңүздарга тынччылык, бейкутчулук, жакшылыкты каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президенти бүгүнкү иш-чарадагы катышкан мекендештерге өзүнүн кайрылуусун мага аманат кылып тапшырды эле. Уруксат берсеңиздер, ошону көрөйүн. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мусулмандар, кымбаттуу мекендештерим. Сиздер бүгүн Россия Федерациясынын борбору Москва шаарында кубанычтуу себеп менен чогулуп отурасыздар. Адамзатка жиберилген акыркы мээримдүү пайгамбар, ар бир мусулманга үлгү, Азирети пайгамбарыбыздын туулган күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага катышып отурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Пайгамбарга болгон урматыңыздарды билдирип жатасыздар. Азыркы учурда жарандарыбыз Россиянын ар кайсы региондорунда эмгектенип келүүдө. Алыста болсо да мекенди сагынып, жүрөктөрүңүздөр Кыргызстан, Кыргыз эли деп согуп турганын сезебиз. Россия жергесинде меймандос элдин арасында иштеп жаткан мекендештерибиздин эмгегин жогору баалайбыз. Кандай иштериңиздерди жеңилдетүү үчүн эки өлкө ортосунда түзүлгөн ар кандай келишимдер аркылуу көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги Евразия экономикалык биримдигинин уюмдарынын алкагында иштерди жүргүзүп келебиз. Миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлык эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктарга жана алардын социалдык жактан колдоого арналган Евразия экономикалык биримдиги уюмуна мүчө мамлекеттердин эмгектенгендердин пенсиясы жөнүндө макулдашуу 2021 жылдын 1 январында күчүнө кирип, ал эми 2022 жылдын январынан тарта Россияда жүргөндөр пенсия чогуу арыз берсе болот. Урматтуу мекендештер, сиздер үй бүлөңүздөрдү гана эмес, бүтүндөй мамлекетибиздин экономикасына салым кошуп жатасыздар. Бул үчүн сиздерге терең таазим этебиз. Көптөгөн жарандарыбыз бул жакта өз иштерин ачып, ийгиликтүү иштеп жатканын көрүп, көкүрөктөрүбүз толо кубанычта. Ошону менен катар, сиздер Россия Федерациясынын мыйзамдарын бузуудан оолак болууга, орус тилин жакшы өздөштүрүүгө,
жергиликтүү каада салттарга экият мамиле кылууга жана өзгөчө диний маселелерге аяр мамиле жасоого, адашып туура эмес жолдорго түшүп кетүүдөн оолак болууга чакырып кетет элем. Ар бириңиздер иштериңиздердин үзүрүн көрүп, тынып алган соң кайра сүйүктүү Кыргызстаныбызга келип, өз тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп, экономикага салымыңарды кошосуңар деп ишенем. Биз өз кезегинде сиздерге шарт түзүп берүүгө болгон аракеттерибизди жумшайбыз. Дагы кубанычтуу бир жагдай бул кыргыз тилин, динин, маданиятын унутпоо үчүн Кыргызстан диний алымдарыбыздын маданият кызматкерлеринин өкүлдөрүн чакырып, ушундай кечелерди уюштуруп тургандарыңыздар да жакшы самалык. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, сиздерди бүгүнкү иш-чаранын максаты болгон бүткүл мусулмандарга үлгү туткан касиеттүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнө арналган иш-чаранын ачылышы менен куттуктаймын. Аны басып өткөн жолун, кулкүнөзүн, тарбиясын, түгөнгүс акыл насааттарын, бизге калтырып кеткен ыйык Куран менен сүннөттөрүн дагы бир жолу тааныштырууга, жайылтууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бүгүнкү иш-чарадан ырахат алып, жаңы күч, дем алып, ислам динин, Мухаммед пайгамбар тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтарды угууга шарт түзгөн салтанаттуу иш-чаранын уюштуруучуларына алкышымды билдирем. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу мекендештер, Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы мындай иш-чараларды жылда өткөрүп келет. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында, областтарында, жада калса Россия Федерациясынын областтарында да кыдырып, мекендештерибизди унутпайлык, исламга, ыйманга чакырып, жакшы насааттарын берип, чоң эмгектер жасап кетет. Бул үчүн мен өзгөчө Кыргызстан дини башкармалыгынын муфтиси Азирети муфти Замир Карыга терең ыраазычылык билдирип уруксат этиңиздер. Ошондой эле бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларына да рахматымды айтып, бүгүнкү иш-чарадан баарыбыз жакшы насааттарды алып, үлгүлөрдү алып, үй-бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык, жыргалчылык, алыста жүргөндө ар кандай балелерден алыс болууңарды чакырып, бүгүнкү иш-чаранын ишмердүүлүгүнө ийгилип калып кетүүгө уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Абдыкаров Тойгонбай Жорубаевич. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтү болгон калайык калың журт, алымдын сөзү акылдын көзү дейт. Анда эмесе биз сахнага Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Кары Ракыевди чакырабыз. Келиңиз. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракыев. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракыев. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бардығыбыздың тағдырыбызға ушундай жакшы күндөрдү жазып, ушу жерге чогултуп, бардығыбызга өмүр рызкы берип, бардығыбыздың жүрөгүбүзгө ыйман салып койгон Аллах субхану ва таалага чексиз шүгүрлөр. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават, салам, дуа тилектерибизди айткандан кийин, урматтуу мекендештер, ушул жерде отурган ага эже, дини карындаштар, бардыгыңыздарга Кудай Тааланын жакшылыгын, Алла Тааланын ачык жолун, хидаят жолун, Алла Тааланын ыраазылыгын тилеп кетмекчимин. Бардыгыңыздарга мына биздин мекенибиз болгон, көзүбүздүн карайгы болгон, бардығыбыздың жүрөгүбүздүн түнөгү болгон Кыргызстандан ысык салам бардыгыңыздарга.
Бүгін урматтуу бир туугандар, бардыгыбыздын жаратылыштын башындағы тажы болгон адамзаттын, айбанаттын бардыгына мээрим үчүн келген, ааламдарга мээрим үчүн жөнөтүлгөн пайгамбарыбыздын урматы деп ушул жерге чогулуп атабыз. Бардыгыбыз пайгамбарыбызга келатканда ушундай бир ниет менен келебиз. Аллахым жаратканым, ошо сен үлгү кылып бир адамды башыбызга коюпсуң, аны да енеден атадан төрөлтүпсүң деп, анан бизге үлгү кылыпсың деп. Эгер пайгамбарды башка нерседен жаратып койгондо, нурдан же башка нерседен жаратып алып келип бизге койгондо, адамдардын шылтоосу көп болуп калат эле дейт аалымдар. Анткени бул башка жерден жаралды, ошон үчүн ушу нерселерди кылалды деп дебеш үчүн Аллах пайгамбарды атадан энеден биз сыяктуу ошо адам баласынан өзүбүздүн биз сыяктуу нафсиден төрөлтүп туруп, анан бирок ошол каталыктардан сактап, ар бирибизге үлгү кыла турган кылып астыбызга койгон. Адамзат сага окшош эле энеден атадан төрөлдү. Бирок ушул адам ушуну кылды, ушунун жолунда кет деп туруп, адамзатты бир акылына алып келишти. Аллах каалаган үчүн пайгамбарды ушундай жаратып койгон дейт. Кимде-ким пайгамбардын жолун тута турган болсо, туура жолду табат. Аллах Кур'ан-ы Каримде «Ваин тути'уху тахтаду». Егер силер пайгамбарга баш ийген болгон болсоңор, пайгамбардын айтканын кыла турган болсоңор, силер туура жолду табасыңар дейт. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнөгө келет экенбиз, ар бирибиз арзуу кылат экенбиз. Мен туура жолдо болоюн, ушул жолдон адашпайын дейт экенбиз. Бул жерде ата-энелер отурат, балдарыбызга өмүр тилейт экенбиз. Баламды адаштырба, баламды жакшы адамдар менен жолдош кыл, баламды билимдүү кыл, жакшы жолдо жүрсүн дейт экенбиз. Ошо сыяктуу бул жерде жашыбыз өтүп калгандын да ата-энеси бар. Бүгүнкү темабызда мына ата-эненин үй бүлөдөгү орду болуп атат. Урматтуу бир тууган, бир 90-100гө чыгып калган эне ата болсо дагы, ошонун баласы 60-70ке чыгып калгандарын көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошо 70ке чыккан абышка кемпир болуп калган баласында жалаякта оролгон баладай көрөт экен. Эненин жүрөгү үчүн, атанын жүрөгү үчүн бала эч убакытта картайбайт экен. Урматтуу бир тууган, мындан эмнени түшүнүшүбүз керек? Бардыгыбыз туура жолду каалайбыз. Ата эне деген балага ушундай болгон нерсесин каалайт экен. Оорубаса ата-эне деген эгер оорубаса денесиндеги этин кесип бергенге даяр экен. Анан муну эмне үчүн айтып атабыз? Бардыгыбыз ойлонолу, урматтуу бир туугандар. Бул дүйнөдө туура жолду табуу, бактылуулук жолун табуу деген ар бирибиздин эң биринчи максатыбыз ошол. Бардыгыбыз бактысыздыкты каалабайбыз. Бирок бактылуулукту каалай турган болсок, дүйнө ушул кезде технологиянын түбүнө жетти. Медицинада жетпеген чектерге жетти. Илим билимде жетпеген чектерге жетип, жер бетин кой, башка планеталарды кыдыра баштады. Адамдар жер бетине жашагысы келбей, башка планетага барып жашайм деп калды. Адамдар ушундай күндөн күнгө ушундай өсүп атат. Бирок адамдар бардыгында өзүн бактысыз сезип, бардык бактылуулук бир нерсени издейт. Бактылуулук каякта десе, бактылуулук пайгамбардын жолунда, бактылуулук Аллах көрсөткөн жолдо. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жүрөгүбүздө ыйманга шүгүр келтирип, бардыгыбыз ушул жерде келгенде бир ниет кылып, Аллахым уккан сөздөрүмдү амал кылганга Кудайым өзүң жардам бер деп ушул жерде тилейди. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da da لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Siler üçün paygambarınlarda uşunday öyde daracaluu bolgon, kasiyettүү bolgon, siler oyuңар менен ойлоп жете албай аткан, siler кыял кылып аткан үлгүлөр бар дейт. Paygambарды ечигиле ушундай үлгүлөрдү табасыңар. Пайгамбардын жолуна ечи турган болсоңар эч убакта адашпайсыңар деп Кур'ан белгилейт. Бул ким үчүн? وَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Kimde Allah Teala'ga joluğunu kalagan, Allah Teala'ga jolukanda jarık yüz menen jolugayın dep oşonu kalagan insanlar üçün, ahiret gününde baktıluu boloyun degenler üçün,
Tübölüktүү жайга барганда жүзүм кара болуп, Алланын азабына калбайын, Алла Тааланын бейишинде болоюн, Алланын ыраазылыгында болоюн дегендери үчүн пайгамбарыңарда силер кыял кылган үлгүлөр бар деген. Урматтуу бир тууган, бардыгыбызга кыял кылып жакшы жашайлы, ушундай жашообуз ушундай улансын, менин балам бактылуу болсун, менин тети кыяматка чейинки келе турган урпагым бактылуу болсун, мен жаман күн көрбөйүн дей турган болсо, бул пайгамбардын жашоосунда экен. Бирок пайгамбардын жашоосун ушундай түпкүрүнө чейин билгенде, анан биз сиңирген болобуз. Же болбосо пайгамбар деп койгон көп, жүрөктө бардыгы ишенем дейт. Биздин акыйдабызда Кудайга ишенем деген адамды эч качан биз аны сен ишеништен чыккан кафирсиң деп айта албайбыз. Бирок ишенген көп. Кур'ан-ы Каримде инналлазина аману ва амилус салихат, ишенгендер жөнүндө сурап келсе, айтып келсе Алла Таала, ишенгендер, Аллахтын бар бир экенине ишенгендер, пайгамбардын пайгамбар экенине ишенгендер, ахирет күнүнө ишенгендер деп Алла Таалага айып кылып койгон нерселердин баарына ишенгендер жөнүндө сөз айтып турган болсо, дароо артынан ва амилус салихат, эмне ишенгендер жана жакшы иштерди, Аллах буйруган иштерди кылгандар деп зикир кылат. Алар үчүн жаннаттар бар, алар үчүн Алла Тааланын кечиримдери бар, алар үчүн бактылуулуктар бар деп Кур'анда ондогон жүздөгөн аяттарда Алла Таала зикир кылат. Урматтуу бир тууган, ишенип коюу менен эле кутулам эмес, анын ичинде Алла Тааланын буйруктарын, Кур'анга ишендикпи, Аллахка ишендикпи, пайгамбарга ишендикпи, ахирет күнүнө ишендикпи, Алланын буйруктарын кылууну Алла Таала буйруйт экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн пайгамбар болуп калды? Тарыхты алып көрсөңүз, эмне деген адамдар ааламды мен башкарам деген кол башчылар өткөн, ааламды колум менен чимирилтем деген падышалар өткөн, мен деген адамдар дүнүйөнү дүңгүрөткөндөр өткөн. Бирок эң көп аталган жакшы адамдардын оозунда жакшы тил менен, жакшы сөз менен адамдардын оозуга өтүп калгандары эч кимиси калбаптыр. 100 жылга чейин өмүрү жеткен, адамдарды мажбурлап өздөрүн мактаткан, башка кылган. Бирок бардыгынын аты өчкөн, урматтуу бир тууган. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына 1414 кылым бүтүп 15-чи кылымга аттанып атат. Бул дүйнөгө келип кеткендегиси, бирок адамдар ачка болгондо, руханий ушул жери тойбой калганда, атама кандай мамиле кылайын, кантип ушул ыйык жашайм, кантип бактылуу жашайм дегенде, пайгамбардын жолуна суусап, пайгамбардын жолунан барып туруп өзүнүн дарыларын таап атат. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн бүгүн пайгамбар үчүн чогулуп атабыз деп канча 1000 километрден адамдар келип атат. Ушул жерде мекендештерибиз бар экен, 10 киши болсо да ошолорго бир нерсе кылып жолугайынчы, пайгамбар жөнүндө ошолорго бир сөз айтып калайынчы, Аллахты бир эскертүү болоюнчу деген ниеттер менен ушул жерде аалымдарыбыз, канчалаган жан күйгүзгөн адамдар келип атат. Ушул жерде Москвада миллионго жакын биздин мекендештерибиз жүрөт. Бирок ошонун ичинен ушул жерде мени иманымды тарбиялайынчы деген мына бир уч адам ушул жерге келип отурабыз. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн буну эмне деп кылат экенбиз? Пайгамбарды айткандан кийин пайгамбардын артынан ээрчигенге, пайгамбардын жашоосун ошо тереңдеп билгенге, аны жашообузга өткөргөнгө аракет кылуу ар бирибиздин милдетибиз болот. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын учурунда ушундай сыноолор болот эле. Ашаддул балаи алал анбия деп ушундай улуу сөздөр бар. Балалар, кырсыктар, сыноолор биринчи пайгамбарларга келет. Андан кийин иманына жараша ошондой сыноолор келип турат дейт. Пайгамбардын сахабаларына ушундай сыноолор келет эле. Биздин сынообуз ушундай, ушу жашоодо, ушундай жакшынакай жерде ысык сууга барып, азыр муздак сууга даараталган деле киши калбады. Карасаңыздар, ысык сууга акырын туруп жылуу үйдө дааратал, намаз оку, адамга калп айтпа, пешен этериң менен акча таап бактылуу жаша. Биздин сынообуз эле ушул сыноо болду. Кудайым мындан ашык сыноону бербесин. Бирок сахабаларга ушундай сыноолор бар эле. Ал кезде пайгамбарды көрө албагандар, душмандары келип туруп кол салат эле. Ушинтип аталарын, энелерин, жаш балдарын кырып таштайт эле. Ошол учурда сактануу үчүн жихад деп ошолорго күрөш, кармаш, согушка чыгышат эле.
Карасаңыз ошентип бир согуштар болгондо бир ушу сахаба аял пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн, ошол кезде сахабалардын ыйманы ушундай тоодой болгон, жылбай турган ордунан жылбай турган ыйманга эге болгон улуу заттар болгон. Ошондой сахаба аял эркектердин баары согушка кеткенден кийин пайгамбар дүйнөдөн өтүп кетиптир, согушта пайгамбар өлүптүр деген сөздү угуп, үйүндө чыдай албай, ушундай кыжаалатчыктан чыдай албай канча бир жол басып, ошо согуш талаасына барып, ошол учурда шейит болгон адамдар жерде жатканда, ушинтип ушу дендароо болгон адамдай, жинди болуп акылынан кеткен адамдай ушундай өлүктөрдү аралап өттү дейт. Өтүп баратып, биринчи өзүнүн баласынын өлүп жатканын, шейит болуп жатканын көрдү. Ага да көңүл бурбай дагы өттү. Канча бир жол баскандан кийин күйөөсүнүн өлүп жатканын, шейит болуп жатканын көрдү. Ага дагы көңүл бурбай дагы басты. Дагы басканында бир тууганынын шейит болгонун көрдү. Көрүп туруп 3 шейитти тең ушундай көңүл бурбай дагы чуркап баратып, жолдон жолуккандардан пайгамбар аманбы деп ыйлап кетип барат эле дейт. Пайгамбар аман, пайгамбар тирүү деген сөздү угуп, өзүнүн көңүлдөрү сүйүнгөнүнөн чыдабай ушундай чуркап кетип, пайгамбарды кажерден табам, ушу жолдон табасың, ушул жерден табасың деп отуруп бир кезде пайгамбарыбызды көрүп, я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, сени өлдү деп уктум, ошого чыдабай ушул жака чуркадым, келатып баламдын бир тууганымдын, күйөөмдүн шейит болгонун көрдүм. Бирок ошондой мусибат, башыма келген ушунчалык кайгы мени сени тирүү көргөндөн кийин ошо кайгы да мага жеңилдей көрүнүп калды деген. Урматтуу бир тууган, биз бул укканда бизге жомоктой болушу мүмкүн. Бирок ушундай жомоктой болгон, биздин акылыбыз ала албай турган жашоолорду жашоосунда көрсөткөн үчүн биз ыйман менен ушул жерде отурабыз. Канчалаган километр жерлерди, азыр самолет менен барганда чарчай турган жерлерди жөө жалаңдап, ат менен, эшек менен, кеме менен сүзүп отурушуп, дүйнөгө барбаган жерлери калган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир сохбатына катышып, ыйман келтирген адамдардын баарын сахабалар дейт. Ошенткен сахабаларды алымдарыбыз 110 миңден 130 миңге чейин болгон дешет. Бирок Саудиянын тарыхчылары пайгамбардын жанындагы сахабалардын бир 10 миңге чукулу гана Сауд Арабия мамлекетинин ушу территориясында калган. Калганынын баардыгы ушу хижрат кылып ар жерде дин жайылтып кеткендей. Ошондой жанагындай жомокторду жашоого жашаган, пайгамбардын тарбиясын алган бир гана адамдарга ыйман жеткизем, адамдар тозок отуна кетпесин, адамдар куткарылсын деген ушундай бир пикирди жүрөгүнө ушундай салып алган инсандар, ушулар келип туруп биздин ыйманга келишибизге себепчи болгон. Жакын арада ушу 1 ай 1,5 ай мурун мына бу Дагестанга биздин Тойгонбай Жорабаевич экөөбүз барып келдик. Барганыбызда урматтуу бир тууган, ошол жерде алымдар айтып атышат, бул тарых менен далилдеп туруп айтып атышат. Ошол жерге Абу Хурайра радыйаллаху анху, Салманул Фариси деген пайгамбарыбызга эң жакын инсандар, эң жакын сахабалар да ошол жерге келип кайрак айтып кетишкен экен. Ошол жерге келип Саудия каякта, Дагестан каякта, урматтуу бир тууган. Ошол жерге келип адамдарды ыйманга чакырып, ыйман нурун ошолор эң биринчи ушинтип келип туруп жайылткан дейт. Ошол жерде 2 сахабанын мүрзөсүнө барганыбызда тарыхта болгон нерсени алымдар ушундай баяндап берди. Ушу кишилер келип Каспий деңизи менен ал кезде кайыктар кандай болгон Кудай билет. Бир кайыктар менен сүзүп келип туруп жээкке келгенде кайыктарын өрттөп ийген дейт. Бул деген ушул жерден кайтпайбыз. Ушул жерге ыйман жаябыз, ушул жерге пайгамбардын жашоосун калтырабыз, ушул жердегилерди ыйман менен жашаш керек деген мааниле дейт. Ошол жерде канча согуштар болуп, ал кезде адамдар путпарас, ар нерсеге сыйынган, адамдар бөлүнгөн, Алла деген нерсе калбаган, бири-биринин канына кирген, бири-биринин намысына кирген, ата баланы тааныбай калган, бала энени тааныбай калган замандар. Кудай сактасын бул кафырлык, бул зулуматтык деген бул караңгылык болот. Пайгамбарыбыздан мурунку заманда ушундай эле. Пайгамбарыбыздан мурунку заман Меккеде менин кызым сойкулук кылат деп туруп аталары кызыл чүпөрөктү үйлөрүнө байлап коет эле. Кажерде кызыл чүпөрөк болгон болсо, ошо кызы ошол жерде сойку экен деп билип, жанагындай намыссыздар ошол үйгө барат эле. Карасаңыздар, ушундай зулумат, ушундай жер көтөргүс нерселер болуп калганда,
жерде өзүнүн кыздарын тирүүлөй gömгөн даражага барганда пайгамбар келип куткарган. Ошо эки сахаба ушу Дагестанга келип кайыктарын өрттөбөй аркка кайтпай, ошол жерде канча бир адамдарды мусулманчылык жайылгандан кийин ошо кезде бир падыша ошо экөөнү өлтүртүрүп, сөөктөрүн ушунда койдуруп койгон экен, булардын сөөктөрү жер астына көмүлбөйт деп. Ошондон кийин Дагестанда канча бир ай кургакчылык болуп, адамдар кырылып, айбанат кырылып ушундай абалга жеткенде, баягы падыша ойлонуп ушу экөөнү көмөйүнчү деп барып көмгөндөн кийин, андан кийин жамгырлар жааган, андан кийин ушу берекелер болгон деп ошол жерде аалымдар бизге баяндап берип атат. Урматтуу бир тууган, бул адамдын баркы, адамдын кадырын Алла Таала көтөргөндө периштелерден өйдө чыгарат экен. Адамды Кудай сактасын, арам кыла берсең, Алла Таала кой, бул намыссыздык, муну менен айбандыкка барасың деген нерселерди кылып артынан түшө берсек, айбандан ылдый таштайт экен. Карасаңыздар, ошо сахабалардын даражаларын ошондой көтөргөн үчүн мына кылымыбызга Кудай Таала адамдардын ырыскысын ошолорго байлантып койгонун ар бирибиз ойлонолу. Урматтуу бир тууган, алардагы атадан энеден төрөлгөн бардыгыбыз ушул маалдардан ойлоп, мындан кийинки жашоомду мен Алланын жолунда кылам, Аллахтын жолунда кызмат кылам дейли, ата-энеме кызмат кылам дейли. Бүгүн ата-энелер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам энесинин курсагында 2-3 айлык болгондо Алланын тагдыры менен атасы соодада жүрүп, соодада каза болуп калган. Пайгамбарыбыз бул дүйнөгө жетим төрөлгөн. Ошентип 5-6-га чыгып калганда ошондой пайгамбарды төрөгөн аял, ошо пайгамбарды дүйнөгө келтирген аял Амина энебиз, ушу атаңды сыйлап коелу, атаңдын мүрзөсүнө бир алып барып зыярат кылдырайын деп баласын ээрчитип Мекке шаарынан Мадинага барат. Бардыгыбыз билебиз, умра ажыга барып келген бир туугандар билет. Меккеден Мадинага ушундай автобустар менен зорго жетесиң. Жөө жалаңдап канча айлап, күндөп, жумалап, ошентип Мадина шаарына барып, атасынын мүрзөсүндө 5-6 жашар бала. Ошо кезде көзүнөн сыйра аалымдары ушундай жазат. Пайгамбарыбыздын өмүрүн тактаган тарыхчылар ушундай дейт китепте. Пайгамбардын ошо жаш бала, наристе баланын көзүнөн аккан жаш атасынын мүрзөсүнүн топурактарын камыр кылып жууругандай жаш төктү дейт. Кийин кайтып канча бир күн турушуп, кайтып келатып Амина энебиз Меккеге жакындаганда катуу оору менен ооруп калат. Урматтуу бир тууган, бардыгыбыз энеден төрөлгөнбүз. Бүгүн энелерди эстейли, аталарды эстейли, пайгамбарды эстейли, ыйык нерселерди эстейли деп отурабыз. Бардыгыбыз Кудай пайгамбардан кийин бардыгыбыздын башыбызда улуу болгон нерсе бул ата-эне экен. Ошо карасаңыздар, ушинтип Амина энебиз катуу өлүм оорусу менен ооруп калганда, ушу наристе бала 5-6 жашар бала барып апасынын мойнуна асылып, апаке, мени кимге таштап кетесиң деп ушинтип ыйлап аткан кезде, апасы энелик мээрим менен баласын кучактап, балам кайраттуу бол, өзүңдү колуңа ал, бул дүйнөдө жараткандын буйругунун астында бардыгыбыздын мойнубуз кылдан ичке болуш керек. Эгер менин түшүм чын болгон болсо, менин түшүм ушу акыйкатка аша турган болсо, сен чоң адам болосуң, сен келечекте куткаруучу болосуң, ааламды куткарасың. Анткени сен боюмда бар кезде менин түшүмө кирген, түшүмдө менин ушу денемен чыккан нур ааламды каптап калган деп туруп, энеси ошентип көз чумган. Урматтуу бир тууган, бардыгыбыз энелерибизди көз алдыбызга алалы, өтүп кеткендер болсо дуа кылалы, аталарыбызды көз алдыбызга алалы, өтүп кеткендер болсо дуа кылалы, тирүү болсо кызматын кылалы. Азыркы кезде эптеп кандай бир жүрөгүнөн ыраазы болгон, алам сенден ыраазымын деген нерсени алып калуу биздин эки дүйнө бактылуу болушубузга себеп боло турган нерсе. Пайгамбарды biz кандай сүйүп атабыз, урматтуу бир тууган? Пайгамбар айтканды кыла албатабызбы? Пайгамбар эмне сүйгөндү биз сүйө албатабызбы? Өзүбүзгө суроо берип келөлү. Бардыгыбыздын сырыбызды өзүбүз жакшы билебиз, анан биздин өмүр жолдошторубуз жакшы билет. Андан да жакшы билген киши жок, урматтуу бир тууган. Bir erkekti karakterin dağı, anın emne kıların dağı ayalı jakşı bilet. Bir ayaldın anın kuluk münözün güyözü jakşı bilet. Oşunda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din jubayı bolgon bardığızdan enebis bolgon Ayşe enebisten
Sahabalar gelip, o yeneke paygambardın kuluk münösü kanday degende, paygambardın kuluk münösü hulukuhul Kur'an, anın kuluk münösü Kur'an bolgon, Kur'andın içinde jasılgan nerse jaşasında, jaşoosunda şu basıp jürüp atkargan dep жооп беретеле. Bir günü Ayşe yenemiz aytat, sahabalar gelip, o Ayşe yeneke paygambar menen kança jıl ömür sürdün, açuu tattuuda birge boldun, paygambardın seni en taң kaldırgan bir okuyasını aytıp ber degende, Ayşe yenemiz gözüne jaş alıp, uşinti ыйлап turuşu nerseni eskergen, paygambar secde kılgandan dağı artık nerseni süyböйт эле. En paygambarga jakkan nerse secde ele, Allah Taalaga jıgılıp, uşu jerde çekesin jerge koyup, tamanı basıp жүрgөн jerge koyup, Allah Taalaga jalınıp jalbarуу dünyödөгү en süygön nersesi oşol ele. Men buga күбөлүк беремин деген. Эми биз суроо берип көрөлүчү. Биз эмнени сүйөбүз? Кээ-бирөөбүз этаж үйлөрдү сүйөбүз, кээ-бирөөбүз машинелерди сүйөбүз, кээ-бирөөбүз арзыбаган бир нерселерди кийим кечек менен убарабыз, кээ-бирөөбүз тамак жемей менен убарабыз. А пайгамбар эмнени көрсөткөн? Пайгамбар сеждени сүйөт эле дейт. Bir günü jatıp, жаткан учурларыбызда, ey Ayşa, maga уруксаат берсең, men Kudayıma ibadat kılып alayын деп пайгамбарыбыз айтты. Ошол учурда мен айттым дейт. Пайгамбар, sen жаныма жатканды мен аябай жакшы көрөм. Бирок seni сүйүндүргөн нерсени андан артыраак жакшыраак көрөм. Seni сүйүндүргөн нерсе ошо сежде деп мен ушундай жооп бергенимде, ордунан турду, даарат алды, gelip tazalandı, namaz okup başladı. Namaz okup atkanda karaganımda bir kezdе mübarek uşunda kasiyetli olgan sakallarından jaşları tamçılap agıp böküröktörü suv bolup turdu. Bir kezdе secde kılganda secdede uşunday köp vakit turdu ele. Secde kılgan jerin uşunday gölçük kılıp uşunday nında biydi degen. Oşol uçurlarda Bağımdat namaz jakındap kalıp eşten Bilal radıyallahu anhu takıldatıp kaldı. Takıldatkanda paygambarыбызды görüp, ya Rasulallah, senin ötkön ketken katalıkların Allah Taala geçirip salgan, gelecekte sağa kata kıldırmay turgan, seni tandap algan, adamzatqa ülgü kıla turgan zatsın go, emne üçün munday janыңды kıynaysın uşunça degende, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem, ya Bilal, afala akunu abdan shakura, o Bilal, men Kuday bergen nimatlarga şükür keltire algan pende bola albayımбы dep жооп berdi deyt. Urmattуу bir tuğan, bizge Allah emneni berip atat? Ömür berip atat, akça tıyım berip atat, baylık berip atat, den soğluk berip atat. Butuğuz menen basıp жүрөбүz, akılыбыз iштеп atat, bala çaka berip atat, mümkünçülük berip atat. Biz emne kılıp şükür kılıp atabız. Oşo nerseni özübüzgө dagы bir jolu surоо berip körölүчү. Uşul uçurlarda, aralarda kıynalıp atkandar bolsa, geçirim surayım. Kıynalıp atkandarga Allah'ım jardam bersin, oorullarga şifa bersin. Menin gözüm menen görgön nerse, bizden tuğandardan biri böyrük atkaz berip, gemodializ dep kardiyologiyada Bişkekte jatıp kaldı. Yenesi bizden uyga gelet, kıştın gün tüngü ekide men oygotot. Biraz özüme gelbeyim neçin oygotot degendey bolup, birok turup, oşoga barganımda, oşol jerde gördüm. Böyrökten jap-jaş, 20 yaş, 25 yaşlarda gördüm. Oşol jerde kıynalgandan çaçı, tırmaklar özünçe bölünüp titireyt eken. Bul can degen uşunda kıyın bolot eken. Urmattуу bir tuğan oş jerde bir eneni gördüm. 2 aydan beri jolugumdu çeçip bir jolu duşka varıp juuna legelem. Kızım uşunday gemodialesке bolup kaldı. Bir jolu sen dini adam ekensin dep meni, uşu bir jolu dem salıp koyçu dep ыйлайт. Urmattуу bir tuğan, bardığına şifa versin. Hiç kimdin balasının azabını Kuday Taala görsetmesin. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem oşun üçün balanar törölöt. Allah Taala silerge ömür kayberet, nariste beret. Aga ömür tilep, iman tilep etkanda uşu nerseni unutpagıla. Allah'ım uşu balanın azabını görsetme dep Allah Taala'dan dua kılgandı unutpagıla deyt. Urmattуу bir tuğan bugünkü uşunday keremettүү jıyından Allah'ты естеген, Allah'ın ayaklarını uluktagan, paygambardı uluktagan, ateneni uluktagan, uşul oturuştun urmatı menen jaratkandan suranarım. Hiç kimdin balasının azabını Kuday Taala hiç kimge görsetmesin. Ar biribizдің baldarыбызды baktırуу kılsın, oşoga tatık duatine kılsın urmattуу bir tuğan. Karasaңыздар, paygambardın jaşoosу oşol ele, paygambardı sıylagan adamdardın jaşoosу uşul ele. Bul dünya kıska eken.
Бұл дүниеде 100 жылда өмір жасасаң дағы ұшы көз ашып жұмғаншалық өтеді екен. Бирок ушундай кыска дүниеде түбөлүктүү нерсени утуп алалы. Алымдардан, акылмандардан ушундай айтат. Ал-жаннату арус деген. Жаннат бул сулуу, ушу кызыга турган, адам ашык боло турган бир жаш кызга окшош дейт. Бирок анын калыңы бар. Ар бир кыздын калыңы бар. Жаннаттын калыңы эмне десе, жаннаттын калыңы бул нафсиңе каршы чыгып, ички каалооңо сени аздырып, seni diskotekaga suyurip atkan, seni araka suyurip atkan, seni narkotika suyurip atkan, seni buzukulukka suyurip atkan, uğurulukka suyurip atkan, nafsine karşı çıkuu, jannattın kalını oşu bolot. Kalının uşu dünyada tölep algıla deyip. Urmattуу bin tuğan, bardığımız oşo nerselerge Kuday Taalam jardan bersin. Paygambarlardın, sahabaların emne üçün uşul dünyada basıp жүрүшкөндө Aşaratul Mubashirin dep paygambarыбыздын 10 sahabası bolgon. Dünyada жүргөндө Allah Taala tarafından gelip belgi verilgen. Uşular jannatка barat dep putevka verilgen, jannatка putevka. Jannattın pasportun uşu dünyada basıp жүргөндө alışkan. Emne üçün alışkan? Ankeni bolgon uşu Allah Taala buyurgan nerseni paygambarda eçiledi mi? Paygambarda eç kemçiliksiz eçigen. Oşolardan biri bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den canına alıstan bilesizler. Biz toğunun elimiz, bardığımız malçının ballarımız, Kırgız eli toğda koy kaytargan elin ballarımız. Bunu jakşı bilebiz. Araplarda oşondoy göçmen kalıplardan biri çöldörde töö bagıp, uşintip kalıp ketken oşol uçurda oşondoy bir adam gelet Peygamberimizin canına. Karasa ömü uşunday suuq, mындай karaganda adam jaktırбай turgan öңdүн ээси bolgon eken. Jaş jigit Peygamberimizge gelip uşunday Allah Taala gördüңüz, imanды kimge berişti kaalıbayt, kimge berişti hiç kimden surabayt eken, kaalaganına beret eken. Bul imandagı rızkı sıyaptı. Gelip jogorboso uşun Moskvada жүргөндөр, Londonda жүргөндөр, dünyanın, Washingtonda жүргөндөр, dünyanın en könükön yerinde жүргөндөр, baktıruluktu istep taba olat ele. Allah Taala biyakta жүргөнгө iman berip аны jannatка alıp ketebe. Je bolbosa tigi bir alaydın at başının töründe jatkan bir toğunun arasında jatkanga iman jakşılık berebe. Bu Allah'ın kolundan nerse eken. Karasanız oşo çölden gelgen adam Peygamberimizge gelip uşunday öңü suuq, adamlar korkup kete turgan avalda öңü suuq jaş jigit eken. Peygamberimizge gelip iman keltirip, o Allah'ın peygamberi sağa iman keltirdim, men emne kılayın, men emne kılsam seni menen birge bolom, seni menen jannatta birge bolom, beyişte birge bolom degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen çın köңülüңden kübölüp bergen, Allah'ını bar bir dep bilgen, meni peygamber dep bilgen, andan keyin namazыңды толук окугун, eger Kuday baylık verse zeketіңди bergen, Ramazan ayı gelgende orozongdu tutkun, acılık kılgın degende, eger uşu var, uşu nersenin barın kılsam emne bolot ya Rasulallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşu nerseni toluk atkarsan, sen jannatta meni menen birge bolosun dedi. Oşa keste bayağı, uşuntip çölde жүргөн, uşunday adam uşuntip suyunup, ya Rasulallah, o Allah'ın peygamberi, meni öңü suuq dep adamlar jaktırışpayt. Canına varganda menden bardığı 100 buruşat. Men uşunday üylönbey gelatam. Sen uşunday jakşı adamsın. Janыңdagı adamlar da jakşı adamlar. Menin avalımды bilip turup meni üylöndürüp koyuşpayt. Emne üçün üylöndürüp koyuşpayt. Bul öңü suuqtuk, türü suuqtuk menin günöm emes ko. Kuday meni oşentip jaratkan ko degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O jigit, sen bu balançanın üyüne var. Oşonu takıldattagı, oşol jerge paygambar jönöttü, seni kızındı, maga bersin dep paygambar buyurudu dep bar degen eken. Tigi kişi, tigi jigit suyunup, oşol bir uyga barıp, paygambar aytkan uyga barıp takıldatsa bir kişi çıgat. Çıkıp durup ağı öңünün suuqtuğu, oşonday çölden gelgen balakenin görüp müntip özü artka kaytat eken. Paygambar aytты, senin kızındı maga üylönsün dep aytты degende, jok dep bana kuup atkan keste, ar jakta turgan kızı atasının önüne oğup, ar jakta kızı sahaba, oşol keste imandın esi bolgon kız, o atake öңü suuq dep anı kuup atasın, sen korkpoysun bu, uşu kılgan işine senden birinci paygambarga vahiy gelip, seni jamandap kalıştan korkpoysun bu. Eger öңü suuq, uşunday gedeygen bakal eken, çölden gelgen eken dep çanıp, men üçün çanıp atkan bolsoň, men uşuga tiygenге razımın paygambardın kaalası üçün deyt.
Oşa ilgeste atası özünün akılına gelip bayağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ya Resulallah uşunday jaş jigit bardı üylönt dedin mi degende Peygamber usu üylönt dedim deydi. Bayağı jigitти alıp gelgende eç nersesi yok. Oşol uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janında o Sa'd, o Ali, o Abdurrahman de uşu sahabalardı. Uşu eç nersesi yok balaken, çölden gelgen balaken uşunun siler kalının töröp üylöntürüp koygula deydi. Kalının töröp andan keyin oşo üy jayında ança munça nerselerin altıreyin dep жүргөндө oşol uçurda janagындай jihad jarıyalap düşmanlar kol saldı, düşmanlarga karşı vuruşalı dep kalganda oşo söz tuğup durup men Peygamber menen koşa çıkam dep bayağı üylöne turgan kızga hiç kol tigispesden oşantip jihad kattanıp ketti. Jihadlar sürüp kança bir gün jihad bolup jihadda Kuday Taala şehitlikti oşo balaga nasip kıldı deydi. Oşol uçurlarda şehit bolgondordu aralap жүрүп Peygamberimiz oşo jigit betap janına gelip turup uşunday köp jaş göz yaşın tөгүп Peygamberimiz ыйлап özünün kolu menen oşol jerde juuntup özü kefendep özü namaz okуп özü kabırga saldı. Kabırga salvatıp sen meni menen jannatta birge bolasың degen. Urmattуу bir tuğan sahabalar uşunday süyöt ele. Andan keyin Peygamberimiz andan kelgenden keyin bayağı kızının bayağı aytkan sözünü okup atasını çakırıp durup barakallahu bi ibnatika barakallahu bi umriha ve bi maliha de Peygamberimiz dua kıldı. Ey atası, ey kızın atası, menin sahabam, sen kızın menen Allah Taala kızın sağa berekeli kılsın, kızındın ömürün berekeli kılıp uzun kılsın, mal canın köp kılsın de Peygamberimiz dua kıldı dey. Keyin sira жазган kitaplar, Peygamberimizin tarihçileri keyin İslam alimleri uşunday dep жазат. Ayal sahabalardan en uzun ömürlü yaşagan ayal oşol kız bolgon dey. En mal dünyası köp bay bolgonda oşol kız bolgon Peygamberдің duasının şarapatı hurmatı menen degen. Urmattуу bir tuğan, bulardı emne üçün aytып atabız. Peygamberді süygönдөр uşunday süygön. Emi biz al süyüdü, emne kılıp atkanыбызды özübüzgө bir at çok berip görölüçü. Uşul jaşka çıktım, 60'ka, 40'ka, 50'ga, 20'ga çıkıp atam. Uşul jaşkaça em Peygamberдің jaşoosун kıla aldımбы, kança birin kılıp koydumбу dep özübüzgө surоо berer. Urmattуу bir tuğan bardığımız ayıllardan geldik. Mına Moskvalarda 10 yıl murun gelgen uçurlarda adamdardın jüröktörü oruйт ele. 5 yıl murun gelgende de kargандай ele. Birok imandın şarapatı menen azır biz 2-3 günden beri uşul jerde bizdi uşintip kızmat kılıp жүргөн baldarga uş жерден пайдалантыруу разычылык билдиребиz. Bardığımızды butuğuzdu жерге тийгизбей ушинтип жүрүшөt. Muşunday darajaga jetti. Bizdin elimiz, mekendeşlerimiz Kırgızstanlıklar darajaga jetti. Kudayga şükür deyli. Allah Taala kança şükür keltirsek oşonço Kuday Taala yesele bir rızkıların beret. Urmattуу bir tuğan, kançalagan buzulkuluklardı bileterek. Birok adamlar, mına jooluk salıngan karındaş ejelerimiz, imanга kelgen, montip kızmat kılgan jigitlerimiz, uşu aralarda emnenin sebebi menen gelatat. İmandın sebebi menen. İman bolgon üçün, uşu aralagan üçün, adamlar Kuday degen üçün, duaga jakındagan üçün Allah Taala bizdin jaşoolorubuzga da bereke berip atat. Hiç vakıtta uşu nerselerdi unutpay, urmattуу bir tuğan. Bardığımız bilesizler, Arap alımları aytat, sahabalar uşintip tilden tilge dastan boldu deydi. Azır kajerge varsan mına Dagestanda 2 sahaba geliptir. Indoneziyaga balançası barıptır. Malaziyanı balança sahaba barıptır. Bul sahaba boluptur dep sahabanın atı atalsa ordubuzdan qoskolup radıyallahu anh Allah'ımdan razı olsun dep atabız. Oşenken tarihta dastan bolup kalgan sahabalar emnenin sebenen boldu deydi. Bardığı çöldörde tö kaytarıp koy kaytarıp жүрgön oşentip turup koyçular gelip durup alamga padişah oluştu deydi. Ankeni padişalarda adamlar eskeribey. Birok sahabalardı en köp eskerilgen sahabalar eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo bir çölden çıkkan. Karasanız oşonda kızmat kılgan. Hazır bugünde umra hacıga varganlar bilet. Peygamberдің canınan, Peygamberдің mürzesinin canınan az degende gününe 10.000 degen adam ya Resulallah dep ыйлап canınan ötüşöt. Yemi ikinci bir kişini görsötölüçü, ikinci bir kişi var. Uşuğa gününe 10 kişi ыйлап barat dep görsötölüçü.
Eç kimdi görсөтө албайт экенбиз. Көрдүңүз, пайгамбардын кандай эң көп зиярат кылынган ачы убактарында күнүнө 200 миң, 500 миң адамдап зиярат кылган инсан. Булар эмне? Алла Таала даражаны көтөргөн, адамдарга дастан кылып калтырган. Эмне үчүн? Бул Аллахтын буйруктарын жеткирип, Алланын берекети болгон үчүн дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, Kanu ru'atal ghanam fasaru qadatal umam деген сөз бар. Арабтар кой кайтарып жүрчү эле, бирок аламдардын башчысы болушту. Эмненин берекети менен, эмненин себеби менен, диндин себеби менен, пайгамбардын жашоосунун себеби менен, адал жашоо менен ушундай бир даражага жетишти деген. Урматтуу бир тууган, ар бирибиз өзүбүздүн напсибиз менен эсептешип, бардыгыбыз ушуга даярдык көрөлү. Бул дүйнөдө напси күрөш деген жашоодо түрлүү күрөштөр бар. Ошо түрөлүү күрөштүн ичинде напси менен күрөшүү деген бар экен. Напси менен күрөшүү үчүн эмне кыласың дегенде, акыйкат болгон динди, Алла Тааланын хидаят жолун толук үйрөнөсүң. Ошо илим аласың, ушундай жолдо илим аласың дейт. Dinibizdi ушундай үйрөнөсүң. Алла Таала деген ким? Алгандай жаратуучу деп Алла Тааланы үйрөнөсүң, пайгамбарды үйрөнөсүң, адал арамды үйрөнөсүң, илим аласың. Анан бул дүйнөгө эмне үчүн келген максатыңды жаттайсың. Каяка барасың, андан кийин өлүмдөн эмне кыласың деген нерселерди биринчи бил, ошону жашооңа аткар, ошо нафси менен күрөш ошо болот деген. Бул дүйнөдө эң чоң күрөш нафси менен болгон күрөш. Алымдар айтат, нафсисин жеңе албаган адам ал мактанбасын деген. Нафсисин жеңе албаган адам кумурсканы да жеңе албайт. Кумурскага дагы алы жетпей жүрүп дүйнөдөн өтөт дейт. Нафсисин жеңе албай арамдын артынан түшкөн, нафсисин жеңе албай адамдарга өйдө сүнгөн, текеберленген, адамдарга текеберленип баскан, тапкан акчасына мактанган, адамдардын ушундай ыймансыздыгына көңүл бурбай, өзүнүн кара бурсактын кулу болуп, ушундай бир такыбалыктан тайып, айвандык жашоого чыгып алган кандай күчү болсо дагы сен билип кой, кумурскалык алы жок экенин эч убакытта эсиңден чыгарба дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха, пенделерге Алла Таала кулдарына көтөрө албаган жүктү жүктөгөн эмес. Алла Таала буйруган нерселердин бардыгына күчүбүз жетет экен. Буну мен кыла албайм, буга убактым жок деп айтпа дейт. Ал убакытты качан табасың? Эртең кыямат бүтөт, сенден Алла Таала сурабайт деген. Я айюхан насу тaqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna ba'dallahi haqq. Kur'an-ı Kerim'de o adamlar Kudaydan korkula, Allah'tan korkula, Kudayınlardan korkula, uşunday bir günden korkula, al gün atası balasına jardan bir albay kılat, balası atasına jardan bir bay kılat, jardan bir albay kılat degen. İnnallâhe indehu ilmus sa'a, kıyamet gününün kaçan boluşun Allah Teala'dan başka hiç kim bilmeyt. Kaysı jamgır kacerge gelip jamgırdın tamçısı kacerge düşörün Allah Teala'dan başka hiç kim bilmeyt. Yenenin kursağındaki balanın gelecekte emne bolorun Allah Teala'dan başka hiç kim bilmeyt. Adam balası erten emne kıların adam balası bilmeyt deyt erten. Bardık olsa erten de plan koyup atabız. Bir o erten keçeyin yaşaybız mı? Bugünkü gün uşu 10. yanvar Kuday saktasın bir o ahırkı günümüz mü? Kimde garanti var? Bardık olsa bilmeyt ekemiz. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Adam balası kacerde ölöründe bilmeydi. Samolyotta uçup getip atıp ölöbü, gölge düşüp atıp gölge çömüp ölöbü, töşөгүндө жатып ölöbü, basıp жүрүp ölöbü, Kuday bilet. Adamlar mından ölüp kalbayın dep darılanat, mından uşu ölümden kaçkan adamlar deyt. Uşu dep özünçө saktanıp жүрүшөt. Бирок ал себеп болбой, ал сактанып жүргөн нерсеси себеп болбой, башка себептен өлүп атат адамдар дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бардыгыбыздын тагдырыбыз Аллахтын колунда экен. Бардыгыбыз нафсиге каршы чыгалы. Бүгүн жана пайгамбардын ушундай кечеси болду. Ушундай келип алып шүкүр ажа сүйлөдү. Анан келип бул жерде жеңишбек акыныбыз ырдады деп кетип калбайлы. Бул жерден келгенден кийин, мындан кийин жашооңду оңдоюнчу. Койчу мен улуу ушак айтпайынчы, бул мага пайда бербейт экен. Адамдарды алдабайынчы, ушул жерде чынчыл жашайынчы, көп намаз окуюнчу, ушул пешенемди көп сеждеге
тийгизейинчи пайгамбардын сүйгөнү ушул экен деп өзүбүз бир ушул жерде ант берип, өзүбүзгө сөз берип, андан кийин Кудайым ушуга жардам бер деп дуа кылалы. Алымдардын дуасы: Аллахумма а'инна аля зикрик. О Аллахым, бизге өзүңдү дайыма эстегенге жардам бер. Ва шукрик, өзүңгө шүкүр кылганга жардам бер. Ва хусни ибадатик, сага ылайыгы менен сага кандай ибадат кылыш керек болсо так ошондой ибадат кылганга жардам бер деп оозунан түшүрбөй дуа кылган биздин аалымдар. Урматтуу бир тууган, ар бирибиз да ошентип дуа кылалы. Алланын жардамы болбосо Алланы дайыма эстей албайт экенбиз. Дайыма чөнтөгүбүздө акча түшө баштаганда өзүбүз тааныбай баштайт экенбиз. Классташыбызды тааныбай баштайт экенбиз. Группалашты унутат экенбиз. Бир тууганды унутат экенбиз. Атаңдан телефон кылса, атаңдын телефонун албай баштайт экен. Адам баласынын табияты ушундай экен. Имандан алыс боло турган болсо, урматтуу бир тууган, өзүбүз суроо берип, бүгүнтөн өзүбүздү жаңлайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга жаддиду иманакум, о сахабаларым, иманыңарды жаңыртып алгыла. Сахабалар пайгамбардан кантип жаңыртабыз дегенде: ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок деген улуу акыйкат сөз менен ошону жүрөгүңөрдү иштетип, ошонун маанисине маани берип, Аллах сен жалгызсың, кудретте сенсиң, сен кимди кааласаң кадыр барктуу кыласың, кимди кааласаң аброюн түшүрөсүң, кимди кааласаң бай кылып мүлк бересиң, кимден кааласаң аны алып коесуң. Бардык тагдыр сенин колуңда деген нерсени жүрөгүбүзгө салып, ла илаха иллаллахтын үстүндө, ошо калиманын үстүндө ойлонушту ар бирибиз өзүбүзгө милдет катары санайлы. Урматтуу бир туугандар, Кудай сактасын, ар бирибиз Кудай Тааладан жаннат, пайгамбарыбыз менен Фирдауста бир бололу деп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаннат сураганда Фирдаусту сурагыла деген. Жаннат 8 түрлүү болот. Ең улуусу, ең урматтуусу, ең бийиги Фирдаус, пайгамбарыбыз кире турган жаннат. Жаннат сураганда да Фирдаусту сурагыла дейт. Бунун мааниси эмне? Урматтуу бир тууган, мунун мааниси ар бир иште, ар бир кандайлы кыймыл аракетибизде Кудай Тааладан сурайлы. Алланын казынасы кең экенин эч убакытта унутпайлы. Алладан сураганда эң улугун сурайлы. Менин колуман эмне келет элем? Мен эптеп бир таксист болуп жүрсөм, көчөдө бир грузчик болуп жүрсөм, менден эмне эле эмес. Урматтуу бир тууган, гана мисалда айткандай, чөлдөн келген адамды пайгамбарыбыз жуунтуп кабырга коюп, сен мени менен бейиште бир болосуң деген. Бул иман адамдын өйдө төмөнүнө карабайт экен. Иман кимди жаннатка алып барат, кимди тозокко алып барат, Алланын колунда нерсе. Ошон үчүн бардыгыбыз жаннат сурайлы, жашообузда жакшылык сурайлы, өмүрүбүзгө береке сурайлы, эч убакытта үмүт үзбөйлү. Ла тaqnatu min rahmatillah деп Куранда. Алланын мээриминен, казынасы кең Аллахтан, мээрими кең Аллахтан, ырайымы теңдессиз болгон Аллахтан такыр үмүт үзбөгүлө дейт Кур'ан-ы Каримде. Бирок урматтуу бир тууган, кыямат болот экен. Кыямат болгондо ошо тозокко түшүп калгандардан суралып: ма салакакум фи сакар, силерди тозокко ким алып келип койду дегенде, қалу лам таку минал мусаллин, ошол учурда калп айта албай калат экен. Биз дүйнөдө жашап атканыбызда биз намаз окубайт элек. Валам накуну туимул мискин, ал кезде ошентип зар болуп аткан, бир үзүм нанга арзуу болуп аткан мискин, ушундай ачка калгандарга кайрымдуулук кылбайт элек. Алардын курсагын тойгузбайт элек. Валам накуну туимул мискин ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Адамдар ушундай акыйкатсыздыкты сүйлөп атса, жаман нерселерди сүйлөп ошондой деңизге жаманчылыктын, батилдин, акыйкаттын тескерисинин, ушундай надандыктын деңизине чөгүп атканда кошо чөгөт элек. Ошолор менен отуруп алып, жаман нерселерди сүйлөйт элек, Алланы шылдыңдайт элек, Аллага ишенген момундарды шылдыңдайт элек, пайгамбарды шылдыңдайт элек дешет. Ва кунна нукаддибу бияумиддин, биз кыямат күнүн жаннат тозок дегенди жалган дейт элек. Бул каяктан ким көрүп келиптир деп ошентип шылдыңдап сүйлөйт элек. Хатта атанал якин, биз өлүмүбүз келгенче, биздин тагдырыбызга өлүм жазылганча ошондой жашообузду өткөргөн элек дейт. Ошол учурда Алла Таала аяттын уландысына фама танфаухум шафаату шафиин, эми аларга дүниеде шафаат кылып жүргөн, дүниеде жардам берип жүргөн